Урматтуу Кыргыз элинин президенти Садыр Нуркожоевич, Сокулук элинин атынан, Сокулук элинин карапайым элинин атынан биз сизден Темир Сариевди боштондукка чыгарып берүүңүздү суранабыз. Мына Кыргызда жакшы макал бар. Кийген өтүгүң тар болсо, мекендин кеңдигиң эмне пайда дегендей. Мына Темир Аргенбаевич Кыргыз элине иштеп берди. Темир Сариев бийликтин бардык бутактарында иштеди. Ак иштеп берди. Аны эл өзү көрүп турат. Эл тараза. Мына бүгүнкү күнү Кумтөр боюнча Сариевди камакта олтурат. Ошону биз талап кылабыз. Темирдин иштеп бергени ак болуп турганы биз үчүн көрүнүп турат. Мына 2003 жылы, 2009 жылы кыянаттык кылган, Кумтөргө кыянаттык кылган адамдар бүгүнкү күнү боштондукта жүрөт. Ал эми Темирдин жазган отчетунда, Темирдин берген маалыматында мынакей Кумтөр боюнча кандай Ополтоодо иш жасады, аны эмне эл билбейт дейсиздерби? Ошол себептен биз Темирге боштондукту каалайбыз. Темир бүгүнкү күнү Кыргыз элине керек. Ал ак ниет иштеп берди. Адамгерчиликтүү адам, өзүнү Темирдей тартипти колдонгон адам. Бүгүнкү күнү адилет сот чечимин чыгарып берүүңүздөрү суранабыз. Мынакей президент өзүңүз айткандай, соттор дагы акыйкатты алып келет дегенсиз. Биз ошого ишенип атабыз. Бирок Темир Аргенбаевичтин 120 күндөн бери камакта олтурушу биз үчүн бул өтө оор иш болуп атат. Темирге боштондук. Мы, жители Сокулукского района, обращаемся к президенту Садыру Джапарову провести нормальное расследование. Темир Аргенбаевич, наш депутат, мы его выдвигали, мы на него возлагали светлые надежды, и он исполнял свои надежды, наши надежды. Он правильно. И что я хочу сказать? Когда он начал работать, наша страна хоть на шаг продвинулась вперед. Сейчас что происходит? За Кумтор его посадили. Какие обвинения ему предъявляют? Непонятно нам. Урматтуу Кыргыз элинин ажоосу, президенти, Конституциянын гаранты Садыр Нуркожоевич, Сокулук эли, жаштары сизге кайрылып жатат. Мына 4 айдан бери Темир Сариев бейгүнөө, бир күнөөсү жок жатат. Мына сиздин дагы убагында бейгүнөө, сизди да камабады беле. Сокулук эли биз талап кылабыз. Урматтуу президент, тез аранын ичинде Темир Сариевди боштондукка чыгарып бериңиз. Анткени Темир Сариевдин бир дагы күнөөсү жок. Акылган иши Кыргыз элине Ополтоодой. Биз суранабыз сизден. Сизди да убагында ушинтип камаган бейгүнөө. Мына азыркы мезгилде дагы Сариевди бейгүнөө камап отурасыңар. Өзүңүз өткөндө журналисттерге берген пресс-конференцияда айткансыз, Темир Сариевдин күнөөсү жок. Мен дагы Темир Сариевдин ушу отурганына каршымын деп. Биздин талап, биздин өтүнүч, урматтуу президент, Конституциянын гаранты чыгарып бериңиз. Талап кылабыз боштондукка. Талап кылабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз бүгүн Сокулуктун жарандары, жаштар, кары жашы деп ушул жерге келип сизге кайрылуу жасап атабыз. Себеби эмнеде? Биздин чыган уулубуз Темир Сариевди жала менен камакка камап отурасыңар. Өзүңүздү биз шайладык эле. Ушул Садыр Нуркожоев бизге жакшы президент болот, закондуулукту орнотот Кыргызстанга, куугунтук кылбайт, жаланын баарын жок кылат деп сизди шайлаганбыз. Темир Сариев ак, таза, Кыргыз элине кызмат кылган. Эмне деген 19 объектини Кыргыз элине алып берди. Балыкчы корумду жолун жакшынакай кылып салып атканда дагы ушинтип эле жалган жала менен ортодон бут тоосу менен кызматтан алып туруп, мына
четтетип койду. Эми жакшынакай кылып иштеп бере турган малында өзүнүн эмгегин кыргыз элине арнай турган убагында дагы келип туруп момундай дагы бирөөнүн жалаасы менен дагы отургузуп койдуңар. Биз суранабыз сизден, еще талап кылабыз. Ушу Темир Сариевди боштондукка чыгарып бериңиз. Талап кылабыз. Талап кылабыз. Талап кылабыз. Талап кылабыз. Я хочу обратиться к нашему уважаемому президенту Садыру Нуркожоевичу. Вы, ваша семья и все ваши близкие столкнулись с проблемами нашей судебной властью, когда невиновный человек сидит за решеткой. И поэтому я хочу от имени людей Сокулука, от имени молодежи Сокулука обратиться к вам с просьбой о том, чтобы вы повлияли на следствие и обеспечили справедливый суд и освободили Темира Сариева, который абсолютно невиновен. В материалах дела не имеется никаких доказательств его вины. Также суды и следствия не могут предоставить никаких внятных и четких доказательств освободить нашего патриота страны. Сегодня такие патриоты, как Темир Сариев, невиновные люди сидят за решеткой. И поэтому мы просим от вас справедливости и законности.